Балдар, бүгүнкү биздин экинчи сабагыбыз сабат ачуу сабагы. Баарыңарга жакымдуу маанай каалаймын. Бул гүлдөр силердин маанайыңарды көтөрөт деп ойлоймун. Аябай кооз гүлдөр экен, балдар. Келгиле, сабагыбызды баштайлык. Бул жерде бизде тамгалар жашынып алышыптыр, балдар. Аларды биз табайлык. Биринчиде турган бул тамга кайсыл тамга деп ойлойсуңар, балдар? Туура, Ю тамгасы. Ал эми экинчиде турган бул тамга кайсыл тамга деп ойлойсуңар? Туура, Э тамгасы. Үчүнчүдө турган бул тамгабыз кайсыл тамга деп ойлойсуңар? В тамгасы. Туура. Төртүнчүдө турган бул тамга кайсыл тамга деп ойлойсуңар? Ё тамгасы, азаматтар. Ал эми бешинчиде турган бул тамга кайсыл тамга? Я тамгасы. Азаматсыңар, балдар. Силер дагы туура таап алдыңарбы? Балдар, азыр бизге бул жерде сүрөттөр пайда болот. Ал сүрөттөрдү муунга бөлүп чогуу талдайбыз, Бул эмненин сүрөтү, балдар? Туура, балдар. Бул фонтандын сүрөтү. Фонтанды муунга бөлүп коелучу, балдар. Фонтан эки муундан турат экен, балдар. Фонтан сөзү кайсыл тыбыш менен башталды, балдар? Туура, Ф тыбышы менен башталды. Эмненин сүрөтү, балдар? Туура, форманын сүрөтү. Форма сөзүн муунга бөлүлүүчү? Туура, эки муундан турду. Кайсыл тыбыштан башталды? Туура, Ф тыбышынан башталды. Балдар, кийинки сүрөт эмненин сүрөтү? Туура, фигуралардын сүрөтү. Фигура дегенди муунга бөлөлүчү? Туура, 3 муундан турду, Фигура сөзүндө кайсыл тыбыш менен башталды фигура сөзү? Туура, Ф сөзү менен башталды. Ал эми биздин акыркы сүрөтүбүздө эмненин сүрөтүн көрүп жатабыз? Туура, кыздын сүрөтүн көрүп жатабыз, Демек, балдар, кыз бул кайсыл тыбыштан башталды? К тыбыштан башталды. Балдар, демек, бул жерде фонтан, фигура, форма сөздөрүнө Ф тыбышы кетти. Ал эми кызга К тыбышы кеткени үчүн бул ашыкча. Балдар, бүгүн бизде кайталоо сабагы Ф тыбышы жана Ф тамгасы. Бүгүнкү сабакта Ф тыбышы жана Ф тамгасы жөнүндө билесиңер. Ф тыбышынын сөздөрдүн кайсыл жеринде келгенин аныктайсыңар. Сөздөрдү муунга бөлүп сүйлөм түзө аласыңар. Келгиле анда биз эске салып алайлык, Тыбыш дегенде биз эмнени түшүнөт элек, балдар? Тыбышты биз угабыз жана айтабыз, балдар. Туура. Ал эми тамганы биз көрөбүз, жазабыз жана окуй алабыз. Балдар, бул жерде Ф тамгасынын басма жана жазуу түрү. Бул жерде эмненин сүрөтү чыкты, балдар? Туура, фонтандын сүрөтү чыкты. Фонтан эки муундан турду, Келгиле, эми фонтан сөзүн тамгалап айтайлы. Ф, О, Н, Т, А, Н. Фонтан сөзү келип чыкты. Бул сүрөттө эмнени көрүп жатабыз, балдар? Кофе сөзүн муунга бөлөлүчү, балдар. Туура, эки муундан турду, Келгиле эми тамгалап айтайлычы. К, О, Ф, Е. Кофе. Балдар, Ф тамгасы сөздүн башында жана ортосунда келет экен, Келгиле, балдар, эми биз фонтан сөзүндө сүйлөм түзүп алайлык, Сүйлөм бул сөздөрдөн куралат, Демек, бизде экинчи сөзүбүз фонтан сөзү болуш керек. Мисалы үчүн, бул фонтан кооз. Эми силер
улантып сүйлөм түзгүлө. Балдар, силер тапшырманы туура аткара алдыңарбы? Ой, азаматсыңар балдар. Бизде кийинки тапшырма 4 сөздөн турган сүйлөм түзгүлө дейт. Анын 3-чү сөзү кофе сөзү болсун дейт. Мисалга, мен ысык кофе ичтим. Апам мага кофе берди. Силер дагы ушинтип сүйлөм түзгүлөчү балдар. Сүйлөм түзө алдыңарбы? Анда азаматсыңар. Келгиле эми силер менен муун окуйлук. Биринчи бизде фа, андан кийин фо туура. 3-чү муунубуз фу, 4-чүсү ф, 5-чиси фи, 6-чысы фе. Балдар, эми силер өз алдыңарча окуп чыккыла. Балдар, окудуңарбы? Азаматсыңар. Келгиле эми сөз окуйбуз. Фир ма. Кайталайбыз. Фир ма. Фер ма. Фер ма. Фон тан. Фон тан. Фут бол. Фут бол. Азаматсыңар балдар. Бул сөздөрдү апаңарга окуп бергиле. Окуп бердиңерби балдар? Эми биз силер менен оюн ойнойбуз. Биринчи муунду окуйбуз, туура келген сөздү табабыз. Мисал үчүн ар стан. Бул арстан сөзү. Кийинки сөздө биз ка туура карышкөр. Ал эми кийинки сөз бизде бүү. Улагыла. Бүү туура бүркүт. Кийинки сөз жол. Улайбыз. Жол. Жолборс. Туура азаматтар. Бизде акыркы сөз ку. Колон. Силер өзүңөр туура таба алдыңарбы балдар? Демек, азаматсыңар балдар. Келгиле, эми силер менен Ф тамгасынын жазылышы менен таанышып алсак. Балдар, бүгүнкү сабак силерге жактыбы? Бүгүнкү сабакта биз Ф тамгасы менен тааныштык. Балдар, үйдөн сөздөрдүн дубалын түзөбүз. Сөздөрдүн дубалын кантип түзүүнү билебиз, Ф тамгасы катышкан сөздөрдү табабыз жана муунга бөлөбүз. Мисалга, фир ма сөзү. Фир ма 2 муундан туруп жатат, Ф тамгасы сөздүн башында келип жатат. Ушул сыяктуу кылып силер дагы сөздөрдүн дубалын түзгүлө. Агаңарга муунга бөлүүнү үйрөткүлө. Саламатта калгыла.